бүгүн мына Баткен жаштары атайын өзүбүз демилге көтөрүп чыгып шаарыбызда бул жерде мына атың өчкүр эпидемия же болбосо коронавирус COVID-19 маркасындагы оору чыгып, ошол ооруну алдын алуу же болбосо ошону жеңүү максатында бир бүгүн өзүбүз жаштар акция уюштуруп атабыз. Биздин максат негизи элди ошол оорудан сактап калуу. Же болбосо мындай айтканда биздин элибиздин арасында кээ бирки эрежени сактабагандыктар болуп атат. Үйдө отур десе көчөгө чыгып кетип аткандар болуп атат. Ошолорду түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, биз жаштар алдын алып эме кылсак, бизде Баткенде Кудай буйрса бул оорудан эрте кутулабыз деген ишеничте биз күч топтоп биз атайын ушул шаарга чыгып акция иштерин уюштуруп баштадык. Биз мына акыркы 15-20 күндө биздин көрсөткүч статистикалык маалыматтарга таянсак 10-50-100 көрсөткүчтү көрсөтүп атат. Бул деген өтө кооптуу. Биз бана Баткен шаарында же болбосо шаар тургундарына айтып кетчүбүз, же болбосо райондон келген айылдык тургундарга айткыбыз келет эле да. Бет кап кийип, аралыкты сактап, биз жеңишти бирге жеңсек, Кудай буйрса бул коронавирустан эрте кутулабыз деген үмүтүбүз чоң. Биз жаштар ушундай демилге көтөрүп, ушул акцияны максаты негизи ушул вирусту жок кылуу. Эгерде биз мына 10 жаштардан 10 киши болуп бирге чогулуп туруп ушундай иштерди өткөрсөк, үгүт иштери дегенде бул сиз аралыкты сактаңыз. Сиз деген эрежени сактаңыз, колуңузду жууп жүрүңүз, бет кап тагып жүрүңүз. Ошондой учурда биз ооруну жеңип, ооруну биз эртерээк кутулабыз деген үмүттөбүз. Алейкум ассалам. Кандайсыңдар? Жакшы турасыңарбы? Дурус, Аллага шүгүр. Кийип жүрсүн деп сиздерге атайын акция уюштуруп аттык эле. Мына оорунун алдын алып, ушул биздин элге оору жукпасын, оору бизден тайып өтсүн деп сиздерге атайын мына масканы берип атабыз. Маска тагып жүрүңүздөр. Алла разы болсун. Сиздер ден соолугуңуздар чың болсо, биздин келечекте Кудай буйрса, сиздер бизге өзү насаат бере тургансыздар. Рахмат. Антисептик колдонгула, маска тагып жүргүлө, өзүңөрдөн эметкенде дагы өзүңөрдү кантип сактасаңар, башкалар да ошондой сыйлап маска тагып жүргөнүбүз бардыгыбызга жакшы болот. Бардык жерде азыр без маска жүрүшкө мүмкүн эмес. Ассаламу алейкум, жакшысыздарбы? Ден соолукта болуңуздар, үйдө болуңуздар, анан эрежени сактап, ушул илдеттен эртерээк айыгып чыгалы. Масканы бетиңиздерге бет капты тагып алыңыздар, антисептиктен колдонуп. Эч ким оорубасын. Ден соолукта болуңуздар, мүмкүн болсо колдон келишинче үйдө болуп, бет кап тагыңыздар. Могул бет кап сиздерге болсун, келиңиз эчеке. Ылайым эч ким оорубасын, эртерээк чыгалы ушул илдеттен айыгып. Саламатта болуңуз. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Ден соолукта болуңузсун. Эч ким оорубасын, келиңиз. Мына Баткен жаштары демилге көтөрүп буйрса, ушул кайрымдуу инсандар колдоосу менен атайын биз жарандарга ден соолук үчүн бет кап, антисептик жүрүп, келиңиз эчеке. Оорубасын эч ким. Ден соолукта болуңуздар атайын. Келиңиздер, үйдө болуп, дайыма бет кап менен жүрүңүздөр.